Жаш балдар деле карабайт экен, күндүн суугуна карабайт экен. Тебелеп тепсеп куугузду ушинтип айдап чыкты. Кумрыхан Усталмасова 2015-жылы Жалал-Абад шаарындагы үйүн күрөөгө коюп, Кыргызстан коммерциялык банкынан насыя алган. Ошол кезде насыяны доллар менен алгандыктан кийин валюта көтөрүлүп кеткенде банкка төлөгөн 9 миңдей доллары жокко чыгып кеткен. Мени 2015-жылы Кыргызстан банк чалып кайра 9%тен кредит келди деп чакырган мени. Документ тапшыргандан кийин жүрдүм, бир айдан кийин айтты, сизден кийинкилер алып алышты. Эми сиз акча беришиңиз керек деди. Анан кимге берем десем, мага бересиз деди. Ошо Жамил деген бала. Мага бересиз, мен управляющийге берем. Ошон үчүн сиздики кечигип атат. Болбосо калгандар алды деди. Мен акча бердим 40 миң. Андан кийин 35 миң доллар алдым. Бул окуя боюнча 2017-жылдан тарта сот иштери башталган. Соттук иш акыры жогорку сотко чейин жетип, анда банктын тарабына чечилген. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 2-февраль күнү сот аткаруучулар тарабынан Кумрыхан Усталмасова үй бүлөсү менен үйүнөн чыгарылган. Төлөй баштаң бир сом дагы процент алынбайт сизден. Только основноюңуз алынат деди. Мен төлөй баштадым дагы 100 миң, 170 миң, 80-90 миң төлөй баштадым. 439 миң төлөпмүн. Мен ошо төлөп жүргөн убагымда булар мен Тажикстандан келсем уже 2 үйүмдү тең өткөрүп алышыптыр. Мен жок эле өткөрүп алышыптыр. Мен төлөп турган числолор менен булардын өткөрүп алган числосу бир да. Усталмасованын азыркы учурда банктан карызы 1 миллион 600 миң сомду түзөт. Буга чейин карызынан кутулуу үчүн ал 3 бөлмөлүү батирин да саткан, бирок кутула алган эмес. Ой боюбузга койбостон эле бар жокту сүдүрөп, балдарымдын неберелеримди сүдүрөп чыгып коюшту. Кече келдик, кече выселение болгон. Кече биз 2 жолу кирдик. Бир 20 күн же болосо бир аз убакыт бериңиз мага. Управляющийге кирдик. Бир аз убакыт бериңиз мага деп кирсем, жок, эчтеке кыла албайбыз деди. Управляющий эчтеке кыла албайбыз деди. Только Бишкек чечет деди. Соттон утуп чыккан Кыргызстан коммерциялык банкы баары мыйзам чегинде болгондугун айтып, бирок камерага сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Служба безопасности. Колуңузду алып жүрүңүз, колуңузду алып жүрүңүз. Ал эле мындай сыртка чыгып астанага турба деп атам да, же ичине кирип сүйлөбүз, же бияка сыртка чыгып сүйлөбүз. Жалал-Абад шаардык сотунун чечими менен доогер Кыргызстан коммерциялык банкынын доо арызы канааттандырылган. Бирок бул чечимге нааразы болгон жоопкерлер Жалал-Абад областык сотуна кайрылышкан. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2-сентябрь 2020-жылдагы токтолуу менен Жалал-Абад шаардык сотунун 2019 жылдын 10-декабрындагы чечими жана Жалал-Абад областык сотунун 2020 жылдын 27 майындагы аныктамасы күчүндө калтырылган. Анықтан бүгүнкү күндө аталган сот актылар мыйзамдын күчүнө кирген жана аткарылууга тийиш. Учурда Усталмасова карызын төлөө үчүн банктан убакыт сурап турган чагы. Ал алган карызы үчүн үйүнөн айрылууну каалабайт. Эскерте кетсек, Регион телеканалы бул багытта банк кызматкерлеринин да үнүн угууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.